Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 19 сентябрь 2023 жыл мен сіздерге Маловодноянын айдоо жерлерінен 2,5 гектар айдоо жер сатылып атыптыр. Ошол айдоо жер жөнүндө сіздерге маалымат берейин деген. Мынакей бүгүнкү чыгышта сатылуучу айдоо жерибиз бул айдоо жер болуп калат. 2,5 гектар быйылкы жылга арпа себилген учуру негизинен мынакей кошуналар кызылча, жүгөрү жана башка кандай жер жемшек сеңиздер деле болот экен. Көбүнесе кошуналар мынакей арпа эгишет туугандар, бирок мынакей бул жерде кызылча, жүгөрү эккендер деле бар экен. Мынакей бул жакта жүгөрү, бул кошуна деле мынакей кызылча эккен учуру. Суусу боюнча айтсак, мынакей суунун жанында турам. Азыр 19 сентябрь күз айы болушуна карабастан мынакей суу агып турган учуру жана ошондой эле бул кээ бир учурда лоток толтура болуп эле агат экен туугандар. Сиздер эгер бул айдоо жерди сатып алсаңыздар, мынакей мешокто аласыздар. Бул арык менен айдоо жер суусун ичет туугандар. Анан бул тараптан бир машина менен киргенге жол, трактор болсо туугандар лотоктон өтө албайт да. Лотоктон өтө албаганына байланыштуу ылдый тараптан дагы бир жол бар экен. Ал жак менен трактор кирет. Ал бул жол менен мынакей айдоо жердин эң эле түндүк чек арасы бул азыркы учурда айдалып турган жердин башталышында. Ошол жерде дагы бир транспорт кирген көчө бар. Кыскасын айтканда эки тараптан транспорт менен кире аласыздар. Мен суусун көргөзөйүн деп сиздерге өйдө тараптан көргөздүм мынакей суунун башынан. Андан ары мынакей бул арык менен суу кирет туугандар. Мынакей азыркы учурда деле суусу ашып кирип мондай арыктын четтери жашыл болгон учуру чөп менен. Анан мынакей ушундай тегиз түз болгон 2,5 гектар айдоо жери. Жумшак мондай топурагы азыр көргөзөйүн. Топурагы өтө эле жакын кылып алдым окшойт. Быйылкы жылга арпа себилиптир. Дагы эмне маалыматы? Бул көрүп турган теректер туугандар Маловодная кызыл туу көчөсү, асфальт көчө. Ал түз чыксаңыздар кызыл туу бул тарабы. Бул Маловодная, андан ары бир аз жүрсөңүздөр чоң Фрунзе трассасы, бул жагы машина базары. Андан кийин Воен Антоновка, объезднойго да өтүп кетсеңиздер болот. Сиздерге кыскача түшүндүрдүм. Бул көрүп турганыңыздар Маловодная айла. Жанакы Гавриловка жетпей эле бир аз өйдөн карай буруласыздар. Шаарга жакын эле эгер бир жер жемиш эксеңиздер, Сары Өзөн дыйканга барам десеңиздер деле бат эле барсаңыздар болот. Бул Сокулук десе, Сокулуктун центринен ары жагы эмес, Бишкектин бүтөр жери Воен Антоновкадан бир аз эле батышыраак кая басасыздар. Машина базардан кийинки эле поворот туугандар. Окей. Мына ушундай. Анан чек арасы чыгыш чек ара мына бул арыктан, батыш чек ара бул арыкка чейин. Документи боюнча жашыл китеби бар. Айдоо жерлердин өзү китеби жашыл китеп болот экен туугандар. Ээсинин атында алсаңыздар эле өткөрүп берем дейт. Айдоо жер ээси быйылкы жылга арендаторлор арпа сепкен экен. Аны алсаңыздар дагы өзүңүздөр каалагандай жер жемиш эксеңиздер болот туугандар. Жана айткандай, бул жерде көптөгөн эле жер жемиш эккен кошуналар бар экен. Анан бардык эле региондордон, 7 областтан, кайсы областтан болсоңуз дагы ошол келип кенен дыйканчылык кыла берет экен, эч кандай тоскоолдуктар жок дейт. Анан бул сөздү айткан сөз эч кандай провокация эмес туугандар. Кээ бир комментарийлерде окуп калам. Кайсы бир жерге барсаңыз кандай экен, эли бөлбөйбү экен деген ушундай суроолор дагы жаралат. Мен азыр айдоо жер ээсинен сурасам, бул жакта кошуналар Оштон, башка областтан, кыскасын айтканда акчаңыз болсо эле алып иштетсеңиз боло берет туугандар. Дагы толугураак маалымат ээсинин номерин мен экранга ээси телдеп калтырам. Баасы гектары $10,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. И достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул
айдоо жер ээсине чоң жардам берген болосуздар жана ошондой эле кимдир ушул сыяктуу айдоо жер издеп жүргөн болсо ал кишиге да чоң жардам болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.